Да бир жолу Кутман таң, урматтуу кадырлуу көрөрмандар, ушундай сонун жаңы жыл деген жакшы чыгармадан кийин биз эфирде улантабыз. Эми баарыбыз тең көпчүлүгүбүз толкунданып турган мезгил, себеп дегенде жаңы жылга 5 эле күн убакыт калды. Көпчүлүгүбүз күн санап атабыз, мына кичинекей бөбөктөр болсо, мына Аяз ата келерине 5 күн калды. Аяз ата бизге кандай белек берет? Ана биз Аяз атага момундай ыр жаздык деп бизге дагы WhatsApp аркылуу жөнөткөн кичинекей бөбөктөрүбүз дагы көп болуп атат. Алардын биринде бүгүнкү күндө бизге дагы келген конокторубуз бар. Албетте таң эртеден баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап, маанайыңыздарды көтөрөлү деп келген ырчы жигиттер, мажор тобунун солисттери Тилек жана Арсен. Assalamu алейкум. Кандай келдиңиздер? Жакшы келип алдык. Жакшы келдиңерби? Кыйналган жокторбу? Азыркы оор сыркоодон алыссыңарбы? Кичине бар. Болбой эле тийип кетип атабы? Келгиле, кимиңиздер баштайсыңар мындай жакшы элибизди менен амандашып, анткени быйылкы ушул таңкы тамаша берүү быйылкы эфирдин соңуна чыгат. Бүгүнкү күндө анан ошо менен эмдиги жылы буюрса жолугуп калабыз да. Анан жаңы жыл менен баардыгын тең куттуктап өтсөңүздөр болот. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Таң эрте сиздер менен көрүшүп жатканыбызга, учурашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Баарыңыздарга Кутман таң демекчибиз. Буюрса алда жакшы эфир болот. Биз менен бирге болуңуздар. Арсен? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Баарыңыздардын Кутман таңыңыздар менен, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Жакшы. Кандай ыр менен келдиңиздер? Ошондон баштайлы. Баштаганда эле таң эрте менен мындай соодон ырдап берген жакшы да. Жаңыдан бизге кошулуп көрүп аткандар, ушундай аккордеон, гитара менен келген экен. Таңкы тамаша берүүсү бул Пирамида каналында кандай эмне болгон таланттуу жигиттерди жаңыдан да көрүп силер менен таанышып, биринчи жолу эфирден көрүп аткандар дагы бар. Анан эфирдин жүрүшүндө буюрса 1 саат бою силер менен кенен ырдап дагы кенен таанышабыз. Азыр жакшы бир ырыңар болсун да. Сөзсүз түрдө анда жалпы элибиз үчүн азыр кыш мезгили болсо дагы жаздагыдай болуп турат. Анан Чабалекей деген чыгарманы аткарыбыз келип турат. Кичине шаңдыраак кылалы. Амин Чабалекей, амин Чабалекей, учамын сени издеп. Сонун жигиттер, молодцы. Мындай таланттуу жигиттер экенсиздер. Өкөнгөрдөн кадимки илгерки баштаганда биз бала кездеги, биз кичинекей кезде Бекборбиев агабыз менен дагы бир гитара черткен ага ачык эле атын унутуп калдым. Экөөңүздөр ушундай болуп калыптыр да. Аккордеон менен гитаранын коштоосундачы. Жакшы. Экөөңүздөр биригип алып мындай тандем болуп чыксаңар болчу да экен, кайрада бир өзгөчөлүктү киргизипчи. Эми келгиле, кенен тааныштыра берсеңер болот. Кайда иштейсиңер, эмне кыласыңар? Же болсо кайсыл жакта окуйсуңар, же кайсыл жакта сабак бересиңер, ошол боюнча. Мен өзүм жөнүндө кененирээк айта кетсем, атым Тилек, фамилиям Чакенов. Эскөл областына караштуу Түп район Кең суу деген айылында төрөлүп өскөм. Ошол жерден билим алып, нанын жеп, суусун ичип, абасын жутуп, ошол жерде орто мектепти бүткөм да. Андан кийин келип, биякта Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде тапшыргам. Ал жерде 2018-жылы бүтүп, андан кийин азыркы учурда жаңыдан мугалимдик кесипти аркалап келе жатам. Музыкадан сабак берем. Бала бакчада берем да. Ошол эми өзүм жөнүндө кененирээк айтсам. Балдар менен кандай экен өзү? Баштаганда эле. Баштаганда эми кыйналган жоксузбу? Кичине кыйналыш болду. Көнбөй. Эми азыркы учурда аз көнүп калдым десем. Эми ушундай көч бара түзөлөт деп коет. Арсен? Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, Талас областына караштуу Кара Бура районунун Бакайыр деген кичи мекенине төрөлгөм. Ошол жакта окуп, Чалданбаев орто мектебин аяктагам. Андан кийин шаарга келип, ошол азыркы учурда жакшылыктарда, тойлордо кызмат кылып жүрөбүз. Жакшы. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин экрандын алдында WhatsApp номерлери жазылып турат. Тилек, Арсен деп ушундай өзүңүздөрдүн жакшы каалоо тилегиңиздер болсо,
Жолса жалпы элибизди жаңы жыл менен куттуктагыңыздар келип турса, жакшы каалоо тилектерден, куттуктоо сөзүңүздөрдөн жазсаңыздар, биз дагы экран аркылуу сиздердин болгон каалоо тилегиңиздерди берген жакшы сурооңуздарды биздин таланттуу жигиттерге жеткиргенге аракет кылып турабыз. Эми азыр ушул убакта жаңы жылга карата кандай даярдык жүрүп атат, мисалы үчүн бала бакчаларда? Азыркы учурда меники көчө эле бүттү, утренник деп коет жаңы жылга карата. Мыкты деңгээлде өттү десем жаңылышпайм, жакшы болду. Жана дагы балдар менен иштейм деп атпаймынбы? Жаңы ыр клип тарттырдык эле. Азыр жалпы көрөрмандар биргеликте көрөбүз деген ойдобуз, буюрса. Жаңы жылга даярдыктар жакшы. Жумушта дагы, үйдө дагы өтө ушу жаңы жылды бир мыкты деңгээлде, эми бул өзүнчө бир салт болуп калды го. Тособуз ушундай жакшы депчи. Даярданып атабыз, жакшы. Бул чыгармачылыктын чөйрөсүндө билесиз ар да мындай адамдардын көңүлүн көтөрүш керек. Көпчүлүк мисалы үчүн жаңы жылда бир жылдыктан берки баягы кандай кайнаган жумуштар, канча деген кыйналыштар ар кандай жашоо болот да. Ошонун баардыгынан бириктирип келип туруп бир жылдын ичин чогултуп келип туруп анан ушул майрамдар менен чыгарып коет экен да, бир даң этип, жана салюттай эле жарылтып атылтып анан Арсен ага кандай болуп атат силердики? Бизде ошол буюрса жакшы жаңы жылга жакшы ниеттер менен, жакшы тилектер менен баратабыз. Гитара менен барып ырдап берип атасың? Ырдачу жерлер болсо барып ырдап, жакшылыкка кызмат кылып жүрөбүз. Жакшы. Азыр бизде саламатсыздарбы Пирамида каналы жалпы жамааты дейт. Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Бүгүн 26 декабрь туулган неберем Өсөрбек кызы Айсенайды туулган күнү менен куттуктап, Ысык Ата районунан Ивановка айылынан чоң атасы Жумакадыр, чоң энеси Назира, атасы Өсөрбек, эжеси Карина, Гүлназик, Айдана, сиңдилери Баян Сулуу, Анара болуп куттуктайбыз. Айсенай ыймандуу, акылдуу, эсти кыз болсун дейт. Албетте биз дагы куттуктайбыз. Бир дагы силердин да келе жаткан жаңы жылыңыздар кут болсун. Ошо небереңиздердин дагы өмүрү узун болсун. Саламатсыңарбы жигиттер? Сулууларга суктанам деген ырды ырдап бериңиздерчи дейт, барбы? Буюрса алдыда аракет кылалы. Анткени суранычты дароо эле аткарыш керек, билесиздерби? Албетте. Анда билсеңиздер болот. Анда Пирамида каналы барыңыздарга ысык салам. Келе жаткан жаңы жылыңар менен жайына эжеге Нурмат байке сиздерге ийгилик каалайм деп чоң рахмат. Бар болуңуздар. Кошкордон Молдо Кылыч айылынан Боки деп жөнөткөн экен. Тааныштар барбы Кошкордо? Кошкордо. Böyle. Биздин дайыма көрүшүбүз. Анда сулууларга суктанууга акым бар деген ырды биздин көрүүчүлөр суранып атат. Силердин аккордеондо кармап турганыңыздарды көрүп атам. Анда бир куплет ырдап берели. Сулууларды көчөлөрдөн көпкөрөн, суктанамын көзелектен өткөрөн, жылмаңдаймын барысына тиишип, жырманда мен мынчалык көп бөгөн. Шектенбесин көргөн билген жакындар, шериктешим элде бар асыл жар, сууруп алам чечекейиң десең да, сулууларга суктанууга якын бар. Сулууларга суктанууга акым бар. Көчөлөрдөн көпкөрөн, кызыгамын көзелектен өткөрөн, жылмыңдаймын барысына тиишип, 30 жашта мен мынчалык көп бөгөн. Шектенбесин көргөн билген жакындар, шериктешим үйүмдө бар асыл жар, сууруп алам чечекейиң десең да, сулууларга суктанууга якын бар. Сулууларга суктанууга акым бар.
сулууларга суктанууга сулууларга суктанууга акын бар. Урматтуу телевизор ушундай сонун сиздердин атайын сурооңуздарды аткарып бул жигиттер колдон келишинче өзлөрү билбесе дагы жарымын билип бирок ошондо да аракет кылдык, кытап көрүп турбуз. аткарып бергенде чоң рахматыбызды айтабыз. Сиздердин дагы көптөгөн смстер келип атат. Албетте телефон менин колумда, азыр окуп бергенге дагы аракетти кылабыз. Бирок ага чейин бул жигиттердин атынан тартылган сонун бир клип бар экен, балдар менен биргеликте. Ооба. Бул клип 181 бала бакчанын 181 бала бакчанын балдары балдарын тартканбыз. Анда ошол жакта сиздердин эмгегиңиздерди көрөт экенбиз. Кандай мугалим болуп аткан экен, балдарды кандай музыкага үйрөтүп аткан экен, ошол жөнүндө тартылган жакшы бир клип бар экен. Ошол клипти көрөлү, андан кийин эфирди уланталы. Кандайсыңар менин кичинекей досторум? Мага арналган ыр билиңер барбы? Силерге де болсам белек алып келем. Сонун клип болуптур, урматтуу көрүүчүлөр. Мага жакты, бөбөктөр менен биргеликте тартылган. Бул сөзүн жазган албетте Тилек өзүң жазган экенсиң. Ону Нуржигит Базылбеков деген дос болот. Мисалы үчүн мындай кичинекей балдар менен клипти тартыш өтө оор. Чоң эле, мисалы үчүн чоң эле аттуу ырчы байке жигиттерди ой мындай кылла, тигиндей кылла деп биздин клипмейкерлер кыйналып кетишет. Мына бул балдар менен кантиңер? Оор эле болот экен балдар менен тартылышчы. Ушу бала бакчанын
директору Миргүл Кабылбековна экөөбүз кеңешип ушундай ыр чыгарып бир өзгөчөлүк кылалы депчи. Бала бакчанын атынан бир жаңы жылга карата балдарды даярдап ушундай клип тарталы деп сүйлөшүп дос балам экөөбүз жаздык бул ырды. Ал оон жазды, мен сөзүн жаздым. Аранжировкасын экөөбүз досум экөөбүз чогуу жасап эле. Анан балдарды даярдап, анан сразу эле бат эле болду да. Бат-баттан эле бир 2-3 күн ичинде эле бүт даярдап бат-баттан өздөрү да балдарды өздөрү кичинекей болсо да өтө таланттуу. Аябай. Мен өзүм таң калып калдым, аябай шатырат бүт бар, шакылдат ырдап эмесечи. Ошентип эле бат эле тартып, азыркы учурда телеканалдарда кетип атат. Мына сиздердин да каналдан кетип атат. Буюрса интернет желесине дагы таратабыз деген жакшы үмүттөр бар буюрса. Буюрса жакшы. Иштеген негизи өзүң сүйсөң жеңил эле болот экен да. Башында кыйынчылыктар болгон. Өзүң сүйгөн кесибиң болгондуктан азыр жеңил эле десем болот. Туура. Эми айтып атпадымбы жанакындай эле бара түзүлөт. Баардык нерсе башында оор болот, анан акырындык менен өзүнүн жолуна чыгып калат. Арсен өтө жоош жигит окшойсуң, гитара менен өзүнчө ырдап берсең болобу дейт. Албетте болот. Iya, болобу? Өтө жоош жигит окшойсуң деп биздин көрүүчүлөр жазып атканына караганда мындай жоош көрүнөт окшойсуң. Ошондой окшойт. Негизи андай эмес бул. Негизи таласта андай эмес эле го дейм да. Сүрдөп атат окшойбуз го. Сүрдөп атасыз. Эч эмес, андай чын эле мейли колуңузга гитараны ала берсеңиз болот. Ой, рахмат жигиттер, алып барчу сиздерге да. Рахмат, көп жашаңыздар, үнүңүздөргө таазим деп жазган экен. Жана сунууларга суктанууга акын бар деген. Ой, рахмат. Жигиттер, ишиңиздерге ийгилик, сонун ырдайт экенсиңер деп жазыптыр. Рахмат, албетте ар бир жазуучу ушундай атайын убактыларын коротуп, биздин жигиттерге ушундай жакшы, алкоо жакшы сөзүңүздөрдү жазып атканыңыздарга биз дагы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздердин да келе жаткан жаңы жылыңыздар менен деп Арсен атайын сурооңуздар боюнча гитараны колуна кармап турган мезгили. Анан эмне деген ырдап бересиз, ошону айтып өтсөңүз. Анда эмесе азыркы учурдагы кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө айланган Эрлан Анашев деген агабыздын жакшы бир Ашыгым деген чыгармасы бар. Ошол Ашыгым деген чыгарманы баардык суранып аткан көрүүчүлөр үчүн аткарып берип коеюн. Diri di 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 diri di diri di 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 diri di diri di diri di 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 diri di
Жақсы, барекелді. Урматтуу көрүүчү көрдүңүз. Сиздер дагы ушундай сурооңуздарды аткарып атайын. Биздин Арсен деген жигитибиз гитаранын коштоосун дардап берди. Салам деп жөнөткөн экен. Албетте баарыңыздарга терең салам айтам. Арсен, негизи оончулук жакка кандай карайсыз? Оон чыгарып көрдүңүзбү? Акын болуп ыр жазып көрдүңүзбү? Андай азырынча байкала элек. Просто эме кызак. Аракет кылабыз эми буюрса ушу чыгарганга ойлоп жүрөбүз өзүбүз дагы. Оон чыгарып ушул ыр жазууга ниеттер бар. Анан эми чымында ойгонсо может жазып калабыз, оон чыгарып калабыз дегендей. Негизи ал башынан эле болуш керек го дейм менимче, Может болуш керек. Бул жакта мына атайын ыр жазып, кичинекей балдарды ырдатып баштаптыр да. Анан ошондой башынан эле өзү эле көрүнүп баштайт. Анан аранжировка жасаган жагына жок андайга. Сиз аранжировка жасаган жагынан барбы? Кичине бар да негизи. Аябай үйрөнүп келатам жаңыдан. Эми аракет кылса берекет тапат, ал дагы болот. Азыр бизде бир аз жарнамалык тынуубуз бар. Андан кийин буюрса биздин дагы көрүүчүлөрүбүз менен дагы кенен сүйлөшөбүз. Азыр бизге жаңы эле эсимиз келип калды. Сонун ырды айтып келсиз, Арсен деп жазыптыр. Жакшы. Мындай рахмат деп айтып коюп туруш керек. Рахмат. Саламатсыздарбы жигиттер? Арсен өзгөчө ырды айтып келсин, гитараны сонун чертет экенсиң, гитараны үйрөткөнгө убакыт жетеби дейт. Гитара үйрөтөсүңбү деп аткан окшойт да биздин көрүүчүлөрүбүз. Убакыт тапса болот үйрөтүүгө. Негизи өзүңүз гитараны окудуңуз беле? Жок, өзүм ошо эмеден көрүп үйрөнгөм да. Нота жагынанчы? Нота жагынан бир аз билимибиз бар. Нота билесиз, Анда кадимкидей эле жакшынакай эле нотаны билсеңиз, кадимки профессионалдар эле ойнойт экенсиз да. Ошон үчүн жакшынакай ырларды ырдап аткан экенсиз да. Жакшы. Азыр саламатсыздарбы, таңкы тамаша, Кутман таң, Нурмат кандайсыздар дейт. Саламатсыздарбы? Силерге салам айтам. Мен Нарындан жазып жатам. Атым Нургүл болот. Такай көрөрман. Таңда туруп азырда таңкы тамашаны көрүп отурам дейт. Эфирге келген тилек, Арсен ден соолук каалайм, узун болсун өмүрүңөр. Куттуктаймын алдыдагы кирип келе жаткан жаңы жылыңар менен. Туулган күнү кичинекей неберем келе жаткан жаңы жылдын алды экен, куттуктап койсоңуздар. Аты кичинекей Арген дейт. Аргенди куттукташыңыздар керек экен. Нарындын кайыңды айлынын жашоочусу күйөө балам Чубак кызым Айжамал уулу Арген эртеңки туулган күнү менен куттуктайбыз. Экиге толуп жатат. Өмүрү узун, ден соолугу чың, келечеги кең болсун. Тай атасы Аскар, тай энеси Нургүл, Арсен менен Тилекада ийгилик каалайм. Туулган күнгө арналган ырдан небереме арнап ырдап берип койсоңуздар дейт. Арсенге арнап туулган күнгө билесиздерби? Туулган жөнүндө билесиз? Жана кандай бир эки куплет болсо да Нарындын кайыңды айылында ушундай кичинекей тургун, кичинекей Арген. Аргендин бүгүнкү туулган күнү менен чын жүрөктөн. Жок, кечиресиз, Арсенди. Арсен, Арген деп жазылган, Аргендин бүгүнкү туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мыкты уулдардан болуп чоңое берсин. Ата энесин сыйлаган, кыргыз эли сыймыктанган уулдардан болсун дейли. Эми суранычтар көп келип атат. Отура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Эми бир-эки куплеттен суранычтарды аткарып кете берели. Албетте. Карик толуп, атене толуп бана. Келген менен сен жарка бүгүн ыйнала. Көңүл сүйгөн сайран, достор менен майран, ар жыл сайын аюулана. Учак толуу гүлдөр, жылмайышкан жүздөр, туулган күн шаңга бөлүнөт. Бүгүн сенин туулган күнүң, амандыкты тилейлим, ден соолукта жүргүн, ачылсын ар дайым
Жаштык өмүр гүлүм, бактың сүйү. Бүгүн сенин туулган күнүң. Ата эне бир тууганга алтын башты ийгин. Жашоонун кадырын узак жашап билгин. Ойноп күлгүн, сенин туулган күнүң. Эргенди туулган күнү менен урматтуу көрүүчүлөр, кичинекей Эргенди да ушундай туулган күнү менен куттуктап өттү. Эл баалаган, эл шайлаган 3 жигит дейт. Элдин ырын элге жеткирип, алкыңар так жүрсөңөр, ак жүрсөңөр, ар иште дал ошончо көтөрүлөт баркыңар дейт. Ой, рахмат. Ак жүргүлө, так жүргүлө дейт. Ошондуктан мындай туура жазып атат эжекем дагы, же байкем да. Арсенге чоң салам, жубайыңыз барбы дейт, кыздардан келе баштады. Бар, Бар. Бар экен, кечигип калып турсуз, урматтуу көрүүчү. Эмне кылабыз, айла жок. Бирок ошондо да болбой, жакшы каалоо тилектериңиздер болсо жаза берсеңиздер болот. Салам Пирамида каналы келе жаткан жаңы жылыңар менен куттуктайм. Бүгүн алтындай болгон апакемдин туулган күнү. Жакшы каалоо тилек айтып, 63 жашка толуп жаткан кече айылдан келген апа жөнүндө эне тилеги деген ырдап берсинчи. Апамдын аты Барина. Кызы Астранын атынан куттуктап койгулачы дейт. Барина апаны 63 жашка толушу менен Астра кызынын атынан туулган күнү менен куттуктап коет экенсиздер. Ошондо мисалы үчүн Барина апа деп эле кадимкидей уялбай эле. Фарида, Барина деп жазылган экен. атыңыз өзгөчө экен. Барина апа, бүгүнкү туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ден соолукта болуңуз, 100 жашаңыз, 1000 жашаңыз, өмүрлүү болуңуз. Бул жакта Барина апаны кызы Астра туулган күнү менен куттуктап атат деп айтасыздар да. Андан кийин биз куттуктап атабыз. Кызыңыз Астра айымдын атынан, деп баштасаңыздар болот. Кызыңыз Астра айымдын атынан куттуктайбыз. Өзүбүздүн атыбыздан да бир куттуктап, бир жакшы чыгарма. гүл десте катары жакшы бир ыр десте тартуулайлы. Атакем төрү көңүлдүн, апакем көлү пейилдин. Сезбейт элем өкөңсүз сонундугун өмүрдүн дейт. Бар болгулалы ылайым, окшошкон 2 күн айым, жүгүрүп тосуп чөбөрө, 100 жашты берсин Кудайым. Бар болуңуз. Кадырын билем эненин, кадырлап сыйлап келемин. Ак сүтүн акташ кыйынго, ушул ыр сизге белегим, ушул ыр сизге белегим. Энекем менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайрылып. Алпарам сизге ак жолу, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым. Сагыныч көлүн кечемин, сиз үчүн барын жеңемин. Бүрөктүн суусун таба алсам, апакем сизге беремин, апакем сизге беремин. Энекем менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайрылып. Алпарам сизге ак жолу, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым.
болбосун, башкалар капа болсо да, апа ким капа болбосун, апа ким Кудай колдосун. Энекем менин байлыгым, кечпейин суусуң айлыгым. Алып барам сизге ак жолу, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым. Энекем менин, эй менин байлыгым. Барекелде. Азыр сиздер апага арнабасаңыздар, бул жакта дагы бир жолу жөнөткөн экен, сураныч дагы бир жолу окуп коюңуздарчы деп. Алыскы Жалал-Абад областына караштуу Аксы районунун Акбилетим айыл өкмөтүндөгү Коргон айылынын тургуну Жумабеков Абсалам атабыздын бүгүнкү 70 жаш кутман курагы менен куттуктайбыз. Дагы бир жаш үзөңгүсүн тептиңиz, 70-тин кырына эми жеттиңиз. Балдар менен Бактаалайга курчалып, дарыясын ырыс кутун кечтиңиз. Урматтуу Абсалам Тайата, 70 жаш кутман курагыңыз куттуу болсун. Кудайым сизге бекем ден соолук берип, бала бакыра небере чебереңиздин төрүндө дагы бир топ жыл сыйыбызды көрүүнү насип этсин. Неберелериңиз Айдар, Улук, Канжарбек, Адина, Эркайым неберелериңиз деп куттуктап жөнөткөн экен. Азыр апа жөнүндө ырдасаңыздар, азыр сиздердин жакшы бир клипиңиздер бар. Ошол клипти мүмкүн болсо ушул биздин атайын тиги Жалал-Абад Аксыдан бери жөнөткөн бүгүнкү Абсалам Таятанын 70 жаш курагы менен куттуктайды дагы. Ошол жакшы бир жигиттердин клипин көрүп алалы дагы, андан кийин эфирибизди уланталы. Табылдың махабатқа қош қанаттай шерик болдың, түңілген жүрегіме тұңғиықтың аштың жолын. Тағдырдан жолук тұрған разымын мен бақтыма, түбөлүк келет жаным сені менен бірге болғын. Өзім бар бақтылымын жаным, 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 өмірдің сен сүйüm менің аппақ таңым, өзгөдүн кызганамын, өзүмдү болчу ардагым. Үйүмдүн шам чырагы жаным, 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 түшпөсүн ак жолугуң, сүйüm менин аппак таңым, өзүмдүк болчу ардагым. Биз бирге таңдарыбыз Сарыбакта бирге болсун, атени кадырлаган ыйманың бекем болгон. Өчпөсүн өмүр бою бирге жаккан отторубуз, өмүрдө экөөбүзгө наристебиз белек болсун. Өзүң бар бактуулумун жаным, 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 өмүрдөн белегимсиң, сүйүүм менин аппак таңым, өзгөдөн кызганамын, өзүңдүк болчу ардагым. Үйүмдүн шам чырагы жаным, 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 түшпөсүн ак жолугуң, сүйүүм менин аппак таңым, түбөлүк болчу ардагым. Өзгөдөн кызганамын, өзүңдүк болчу ардагым.
Мына урматтуу телегөзчүлөр ушундай сонун клип болду. Мажор тобунда аткарасында, ошол мажор тобунда ошо биздин жаныбызда отурган Тилек деген ырчы жигит дагы. Ошол топтун мүчөсү, анан Арсен ал топко кошулбайт, Жөн эле келип калгандардын бирөөсү. Салам Пирамида каналы бүгүнкү таңкы маанайдын коноктору бүгүнкү өздүк майрамы болуп жаткан карындашыбыз Айсенайды туулган күнү менен куттуктап, жакшы ырлардан берип койгулачы деп алыскы Москва шаарынан агалары Курустан Медер Эрлан Сүйүмкан Калбүбү Нурия. Атайын Москвадан көрүп аткан биздин мекендештерибиз жазган экен. Бизди бир гана Кыргызстан эмес, Москвадан да көрүп атышат. Азербайжан, Казакстан, Турция көп, деген 17 мамлекет азыр ушул убакта көп турган учуру. Ошол жакта болгон Тажикстандан биздин көрүштөрүбүз көптөгөн жерден көп жаза беришет. Кутман таң Пирамида каналы. Ишиңерге ийгилик каалайм. Менин абышкамдын туулган күнү менен куттуктап койсоңуз дейт. 60ка чыгып жатат Ак өргөдөн Кожомбердиев Тынар деп жазган экен. Ушундай туулган күндөрүн негизи бүгүн сиздер атайын бүгүн ушундай ардоо концерт өткөрөм деп келген окшойсуздар. Ушундай болсо жакшы. Анткени сиздердин ушундай бирөөңөр аккордеон, бирөөңөр гитара кармап турганыңыздарды көрүп, бул жигиттерди таң эртеден куттуктатып, бир да маанайыбызды көтөрүп алалычы деп тургандар көп да. Эми алдыга коюп аткан максат кандай? Жаңы жылда кандай жолу деп атасыздар? Алдыга койгон максаттар өтө чоң. Быйыл мажор тобу деп атпайбызбы? Мажор тобунда эмгектенем солист болуп, 3 жигиттен түзүлгөн топ. Быйыл иштеген жокпуз. Мурдагы жылы жакшы ырлар чыгарып, быйыл кичине эс алууга бир аз өзүбүздүн бир аз жумуштар болду. Бирок ошол менен катар быйыл келе жаткан жаңы жылга атайын ырларды даярдап жатабыз азыркы учурда. Жакшы бир аракеттин үстүндө ырлар даярдап, жалпы ушу Кудай буйрса ушу 2022-жылы бир жакшы иштеп, элге бир жакшы бир чыгармаларды тартуулайлы деп даярданып жатабыз. Жаңы жыл 22-жылга дагы кандай пландарыбыз бар биздин? Мен өзүм бойдокмун. 2022-жылы ошо жана эле мага жазып айтып белеңиз. Ушу 2022-жылы Кудай буйрса, бир баш, эки баш кылып буйрса үйлөнөйүн деп жүрөм негизи. Кыз жок болот да. Бирок кыз жок болот. Пландар өтө көп. Кудай буйрса деп атып турабыз. Буйрса да кандай болуп кетет. Бирок ошого карабай, бирок аракет кылабыз. Жакшы ойлорубуз бар. Буйрса. Арсен мырзанын кандай ойлору бар экенин биргеликте билеличи. Эми Арсен мырзаны ага көп тийишпей эле койсоңуз болот. Көп булбашыңыз керек, анткени үй бүлөлүк экен. Эки жакка көп тийишпеген аракет кылышыңыз керек. Бузук болчу эле кээ бирөө. Арсен негизи азыр гитара менен да соңдурда эткенсиз. Жакшы талантыңыз бар экен. Анан продюсер керек болот азыркы убакта. Алар менен иштешейин деп, элге чыгайын дейсизби же гитараны өтөрүп алып ушинтип тойлордо жиберейин дейсизби? Жок, эми буйрса продюсер менен иштесек деген ойлор бар. Жакшы продюсерлер болсо, жакшы болгондо. Эми жакшы болгондо кандай десем? Мени мындай өйдө көтөрүп кетчү, коштоп колдоп кетчү, жакшы бир продюсер болсо иштешкенге даярмын. Ырлардан жаздырып атасызбы? Буйрса жаздырып атам жаңы жылга Буйрса Арсен экөөбүз буйрса бир жакшы бир ыр чыгаралы деп даярдап атабыз, Буйрса. Биргеликте буйрса тартуулайбыз. Эми жакшы бир ырыңар болсо, ырдап койсоңуздар болот. Сиздерге деп аткан бул жакта көптөгөн смстер чын ардоо концерт болуп аябай көп келип атат да. Ага карабай баардыгын тең ушу жаңы жыл менен куттуктап, бүгүнкү туулган күндөрдүн ээлери деп суранычтарын аткарып, өзүңөрдүн дарегиңерге жеткирип берсеңиздер чоң рахмат, өзү отурган болуш керек дейт. Эми бул жакты жакшыны көрдүңөр, ушундай кыска каалоо тилектер жакшы баарын тең куттуктап коюңуздар деп суранып атат да. Жалпы бүгүнкү кыргыз элинде кандай жакшылыктар болсо, анын ичинде мына туулган күн деп атабыз. Бүгүн кимдин өздүк
майрамы болуп атса, жалпыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Куттуктайбыз. Юбилейиңиздер менен аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Анан сиздер үчүн деп жакшы бир чыгарманы аткарып өтөлү. Жалпыңыздар үчүн Бекбол Биев байкебиздин бир Суктанам деген чыгармасын аткарып берели, кабыл алыңыздар. Экрандын ар жагында турганда биргеликте ырдайлы, бүгүнкү таңыбызды бир шаңдуу маанайда бир ачып алалы. Кандай дейсиздер? Сау Кел. сау. Суктанамын жап-жашыл айланага, укмуштай жас көркөмү теңелбей сага гана, теңелбей сага гана. Эй, тартынбай бери карап, гүлчү жаным, бек кучактап жүзүңдөн сүйчү жаным, түбөлүк гүлүң болуп жүрчү жаным, сүйчү жанымдай. Тартынбай бери карап, гүлчү жаным, бек кучактап жүзүңдөн сүйчү жаным, түбөлүк гүлүң болуп жүрчү жаным, сүйчү жаным ай. Аралап жаши берди, келесиң сен жаныма, сезимиң уялыңкы, сезилет мага гана, сезилет мага гана. Эй, тартынбай бери карап, гүлчү жаным, бек кучактап жүзүңдөн сүйчү жаным, түбөлүк гүлүң болуп жүрчү жаным, сүйчү жаным ай. Тартынбай бери карап, гүлчү жаным, бек кучактап жүзүңдөн сүйчү жаным, түбөлүк гүлүң болуп жүрчү жаным, сүйчү жаным ай. Гүлчү жаным, сүйчү жаным ай. Азыр силерге атайын саламатсыңарбы? Нурмат айтам. Салам айтам. Мен дагы кутман таң жалпы кыргыз элимдин жаңы жылы менен куттуктайм. Силердин ишиңерге ийгилик, ырчы балдардын өнөрлөрү өркүндөй берсин. Ат башыдан Айгүл апаңар деп жазган экен. Чоң рахмат. Айгүл апабызга дагы саламыбызды айталы. Эми силерге эркин микрофон берели дагы бир жолу. Жалпы элибизге ушу жаңы жылыңыздар менен деп куттуктап, анан акырын жол алып кете берсеңиздер болот. Акырын кетели. Баарыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, жаңы жылда ойлогон ой максатыңыздар орундалып, тилеген тилегиңиздер ишке ашсын. Жаңы жылда келе жаткан жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болсун, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Ушул кыргыз элибиз, мамлекетибиз өнүгүп, өсүп, ушул чоң мамлекеттердин катарына кошулганга Кудай насип кылсын. Ошол жаңы жылыңыздар менен. Жалпы кыргыз элимдин кирип келе жаткан жаңы жылы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушул жылы аткарылбай жүргөн тилектердин бүт баары кабыл болсун, аткарылсын. Мына жаңы шайланды ажообуз элибиз үчүн, жерибиз үчүн мыкты деңгээлде иштеп берсин, кыргыз элибизди өнүктүрсүн, өнүккөн мамлекеттерге айландырсын. Ал менен катар сиздерге дагы чоң рахматымды айтам. Аман болуңуздар, эфириңиздер тунук болсун. Биз эл менен көпүрө кылган сиздерсиздер да. Сиздерге чоң рахмат. Жалпы кыргыз элимдин жаңы жылы менен куттуктайм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.
Жаштын тилегин берет деп коет. Чоң рахмат сиздерге да. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайым эле ушундай элибиздин батасын алып, жакшылыкта кызмат кылып жүрөңүздөр. Урматтуу тилөгөчтөр, албетте бул жигиттер менен биз акырын жөн гана коштошобуз да, акырын эчтигилде узат алдагы кийинки 2 саатыбызда алыстан балыкчы Ысык көл областынан бери келген биздин дагы сонун конокторубуз бар. Ал коноктор менен дагы эфирден түз отуруп кенен сүйлөшкөнгө чейин дагы бизден алыстабай туруңуздар. 2 саатыбызда жолукканга чейин.